Саламатсыңарбы, окуучулар? Мекенди коргоо ыйык милдет деген темадагы классик саатыбызды баштайбыз. Бүгүнкү классик сабагыбыз ата мекенди коргоочулардын күнүнө арналмакчы. Бүгүнкү сабакта 23 февраль ата мекенди коргоочулардын күнүнүн тарыхы жана коомдук мааниси, ошондой эле Афган согушунун тарыхы жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Датанын тарыхына кайрылып өтсөм, 1922 жылы 23 февраль расмий түрдө Кызыл армиянын күнү деп жарыяланган. СССР мезгилинде Кызыл армиянын жана аскер деңиз флотунун күнү деп белгиленип келген. СССР ыдырагандан кийин деле 23 февраль Кыргызстанда мырзалардын майрамы катары эсептелип майрамдалган. Айрыкча жаш муун өкүлдөрү бул күндүн маанисин элесе албай майрамдашат. Аскер кызматын өтөбөгөндөр, армиядан түшүнүгү жок жаштар бул күндү жөн гана мырзалардын майрамы катары белгилешет. Негизинен жаштардын көпчүлүгү бул эмне болгон майрам экенин биле бербейт. Бул майрам советтик армиянын катарында кызмат өтөгөн улуу муундун өкүлдөрүнүн жүрөгүнө жакын. Совет доорунда 23 февраль кадимки эле күнү болгон. Анда майрам шаан шөкөт менен белгиленбесе дагы, ар бир советтик жигиттин мекенчилдик сезимин көтөргөн маанилүү майрам эле. Кыргызстанда эгемендүү болгондон кийин деле бул салтка айланып калган майрам жыл сайын белгилене берди. Кийин ата мекенди коргоочулардын күнү деп кеңири кулаш жайды. 2003 жылдан тартып бул күн календарда кызыл дата болуп, Кыргыз өкмөтү атайын токтом кабыл алып, жаш өсүп келе жаткан муунду мекенчилдикке тарбиялоо максатында 23 февраль ата мекенди коргоочулардын күнү деп белгиленди. Ата мекенди коргоочулардын күнүндө биз Афган согушу жөнүндө сөз кылбай кое албайбыз. Себеби 1989 жылы 15 февралда Афганистандын территориясынан советтик жоопкерлер чыгарылып кеткен. Ооган согушу жөнүндө азыркы жаштардын маалыматы толук эмес. Мына ошого байланыштуу Ооган согушу жөнүндө дагы силерге кеңири маалымат берүүнү туура көрдүм. Ооган согушу Афганистандагы советтик согуш. Афганистандагы советтик согуш азыркы тарыхый таанымда Афган конфликти же Афганистан демократиялык республикасынын территориясындагы бир жагынан Афган өкмөттүк күчтөрүнүн советтик армиянын чектелген контингентинин колдоосунда, экинчи жагынан НАТОнун жетектөөчү мамлекеттери Кытай консервативдик ислам дүйнөсүнүн саясий, финансылык, материалдык, аскердик колдоосундагы Афган моджахедтеринин душмандарынын ортосундагы согуштук конфликт. Афган согушу, кыргызча Ооган согушу деп кабыл алынган же кыскача Афган, Ооган деп аталат. Афганистанга советтик армия 1979 жылы 25 декабрда киргизилип, 1989 жылы 15 февралда чыгарылып кеткен. Оогандагы ички өз ара саясий конфликт факт боюнча 1973 жылы эле башталган. Анын курчуган мезгили 1978 жылга туура келет. 1979 жылдын 25 декабрында Афган өкмөтүнүн ар тараптан жардам суроосуна жооп кылуу максатында советтик армиянын биринчи бөлүгү Афганистанга киргизилген. Кыргызстандан Ооган согушуна 7400 жоокер жөнөтүлгөн. Алардын 252-си курман болуп, 1,5 миңдейи жаракат алып, 600-гө жакыны майып болуп кайтышкан. Мунун ичинен Кыргызстандын түштүгүнөн 4200 жоокер жана офицер барып, 18-и кайткан эмес. Экөөсү дайынсыз жоголгон. Эстегенде түтөйт каңгырык. Ошол апаат Ооган согушта мекен боздоп, сыздап кайгырып, уулдарынан калган айрылып. Кайыр кош деп Ооган кеткендер мекенине кайра кайткан жок. Апа байкуш тиштен нан тиктеп, кайра кучак ага жайган жок. Ооган деген калды так болуп, энелерим баласаак болуп, армияга алам деп келсе, калат дале көздө жаш толуп. Урматтуу окуучулар,
Бүгүн мен силерге биз менен арабызда чогуу окуп жаткан классташыбыз Кадыров Алинур Сагынбековичтин атасы Кадыров Сагынбек Чокоевич жөнүндө сөз кылууну туура көрдүм. Кадыров Сагынбек Чокоевич 1969 жылы 11 мартта Ош областына караштуу Жаңы Жол районундагы Ак Жол айылында туулган. Атасы Кадыров Чокой, апасы Кадырова Тургунжан. Үй бүлөдө 8 бир тууган. Мектепке 1976 жылы кирип, 1986 жылы 10 классты Ташкөмүр шаарындагы Тоголук Молду атындагы номер 1 мектепте бүтүргөн. 1987 жылы 21 майда армияга барган. Казакстандагы Семипалатин облусундагы Маканчы айылына барып, 1988 жылы августта Афганистанга кеткен. Ошол жылдары Калайнауул, Кайсар, Баламургап, Кушка деген шаарларда болгон. 1989 жылдын 15 мартында Афганистандан чыгарылган. Биз төмөндө Афган күндөрүнүн элестерин каарманыбыздын өздүк альбомунан сунуш кылабыз. Сүрөттө Кадыров Сагынбек Чокоевич. Кыргыздын эр жүрөк тайманбас уулдарынын катарын түзгөн Кадыров Сагынбек Чокоевич ошол оттуу күндөрдү башынан кечирген. Жана бүгүнкү күндө 7 баланы тарбиялап, элибизге кызмат кылып жатат. Биз мындай аталарыбыз менен сыймыктанабыз. Советтер Союзунун Ооганстандан өз аскерин чыгарганына быйыл 32 жыл болот. Бул согуш тууралуу ар кандай пикирлер айтылып келет. Аскерий эксперттер дээрлик 10 жылга созулган Ооган согушун геосаясий оюндардын алкагында болгон эч кереги жок опасыз алаамат болгонун айтса, ооганчылар өздөрү мамлекетибиздин чек арасына чектеш өлкөгө тынчтык орноттук деп айтышат. Канткен күндө да постсоветтик өлкөлөрдүн жоопкерлери өз моюндарына тагылган интернационалдык милдетти абийирдүүлүк менен аткарып, мекен эл алдында жүздөрү жарык болуп отурат. Мамлекетте кимдир бирөөлөр гана эмес, бардыгы бактылуу болууга тийиш деп байыркы доордун окумуштуусу, грек философу Платон айткан. Тынчтык адамзаттын бактылуу жашоосунун бирден бир өлгөсү. Эгерде дүйнөдө тынчтык болсо, бардык мамлекеттер өнүгүп, жана ал мамлекетте жашаган жарандар бактылуу болушат. Уул тарбиясы мыкты элдин келечеги ишенимдүү болот. Мекенди коргоочулардын майрамы кайраттуулук, каармандык жана атуулдук арияттин чыныгы үлгүсү болуп саналат. Ар бир жаран үчүн өз мекенин коргоодон өткөн ыйык милдет жок. Учурда ар кандай ички жана тышкы коркунучтардан Кыргызстандын эгемендигин коргоо, анын аймактык бүтүндүгүн сактоо мамлекеттик бийлик менен жалпы коомчулуктун эң башкы озуйпасы, эң ыйык милдети. Мекенди коргоо мекендин сакчылыгында туруу, мамлекеттин бүтүндүгүн жана туруктуу өнүгүүсүн коргоо, айлана чөйрөсүн тазалыгын коргоо, жеринин бүтүндүгүн сактоо, элинин тынчтыгын сактоо, келечегинин туруктуулугун коргоо, мекендин жерин, абасын, суусун, калкын, символдорун, салтын, маданиятын, тилин, тарыхын жана башка баалуулуктарын сактоо. Урматтуу окуучулар, татыктуу тарбия жана билим алып, ар бирибиз мекенибизди өнүктүрүүгө салым кошолу. Мекенди коргоо ыйык милдет.